Жабир ибн Абдулла риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: ким бир өсүмдүк же бак олтургузса, андан чыккан мөмөсүн адам болобу, айбанатпы же канаттуу жей турган болсо, же болбосо азайып, же бирөө уурдай турган болсо дагы, ол тургузган адамга садака сооп жазылат. Бул хадис эгин эгүү, бак олтургузууга кызыктырат. Анткени бул нерседе өтө көп жакшылык бар. Диний жактан дагы, дүйнөлүк жактан дагы пайдасы көп. Дүйнөлүк кызыкчылыкты айта турган болсок, бак олтургузуу жана эгин эгүүнүн пайдасы акча пайдасынан дагы жогору турат. Анткени бул дыйкан же багбанга эле пайдасын бербестен, бүт мамлекетке пайдасын тийгизет. Бүт мамлекет пайда көрөт. Анын мөмөсүн сатып алып, адамдар жешет. Коомдун пайдасына иштеп, көп жакшылыгын берет. Акча болсо сандыкта жата берет. Андан башкалар пайда көрбөшү да мүмкүн. Бактарак, эгиндер болсо эккен адамга жана бүт айланага пайдасын берет. Ал эми диний пайдасын айтсак, ошол дарактан же эгинден бир чымчык, көгүчкөн, тоок болсо дагы, бир дан чокуса да сообу эккен кишиге садака болуп жазылат. Сообу каалабаса да жетип турат. Дыйкан же багбан эгип жаткан учурда бул нерсени ойлобошу да мүмкүн. Бирок сообу ар бир пайдаланган жан үчүн аларга жетет. Мындан да таң калыштуусу, эгер бирөө бир мөмө уурдап кетсе, мисалы дейли, курма бактан курма уурдап кетти. Эккен кишиге сооп жазылат. Мисалы, мен ал ууруну милицияга тапшырып берсем дагы, Аллах Таала мага ошол уурдалган мөмөм үчүн кыямат күнү сообумду берет. Дарактан бир мөмө түшүп, анын нымдуулугу жерге сиңсе, же курт кумурскалар жесе дагы садака болуп жазылат. Мына бул хадис ачык далилдеп, кызыктырып жатат эгин эгип бак олтургузууга. Анткени бул нерседе дүйнөлүк жана диний пайдалары көп. Ошондой эле бул хадис жакшылык иштердин жолу көп экендигин көрсөтөт. Жана да кандай бир жакшылыктан башка адамдар пайда көрө турган болсо, сообу биринчи баштаган кишиге жетери айтылды. Ал киши алгач ниет кылса дагы, кылбаса дагы. Аллах Таала Куранда айткандай, алардын көп олтуруш, чогулуштарында жакшылык жок. Ал эми садакага, жакшылыкка буйруган же адамдардын арасын оңдоо үчүн чогулган адамдардын олтурушунда жакшылык болот. Жана ким ушуну Аллахтын ыраазычылыгын тилеген абалда жасаса, ал адамга жакында улуу сооп беребиз. Бул аятта Аллах мындай жакшылык иштерде сооп бар экендигин айтты. Ниет кылынса да, кылынбаса да. Ким садакага чакырса, бул жакшы. Жакшылык кылууга чакырса, бул да жакшы. Адамдарды элдештирсе, бул да жакшы. Бул нерседе ниет кылса да, кылбаса да сооп болот. Ал эми ушул иштерде Аллахтын жүзүн самап ниет кылса, анда Аллах Куранда айткандай, Аллахтын ыраазычылыгын тилеген абалда жасаса, ал адамга жакында улуу сооп беребиз. Мына бул аят далил болот. Бир кишинин сообунан башка бирөөлөр пайдаланса, ал кишинин ниетине карабастан сооп жазылат. Аллахтын жүзү үчүн ниет кылса, соопко сооп кошулуп, Аллах ага өз жакшылыгын берет.